тоготери маркум арбактар, мейиттер угат бер туган. Biz азыр жиндер бар го. Парда коюлган үчүн эле жиндерди көрө албайбыз го. Кудум ошо сыяктуу парда болгон үчүн эле биз алардын тилин уга албайбыз. Куранда аят иннака ла тусмиул маут. Сен пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга түшкөн аят, сен өлүктөрдү угуза албайсың дегени. Ашне биз аны түшүндүрүп берет. Сама ифадатин. Өлүктөргө угуза албайсың, укпайсың дегени, сен аларга айтканың менен алар кайтып келип пайдалана албайт. Өттү пайдалана турган убакыт деген маанида. Ошон үчүн ким кабырга барып, ассаламу алейкум десе, сиздин кайтыш болгон чоң атаңыз алейкум ассалам балам деп эле алып алат. Кадимкидей сүйүнөт. Гейит балам, неге бузулуп кеттиң сен намазды таштап? Не мындай жалкоо болот? Же үйдөн жоксуң, же чүйдөн жоксуң, ибадат жок, же элге бир өтөгөн эмгегиң жок деп кадимкидей эле арызданат. Мына Индиядан чыккан сонун китеп бар. Китептердин аттарын аябай жаттайт элем, бирок ошол эсимден чыгып кетиптир. Лаалил Мансур болсо керек, адашпасам. Батул Амал оштук Сыражидин атабыздын Батул Амал акыйда китебине Лаалил кандай Мансуров айтор индиялык чоң алым шарх жазган, Матруди алым. Ошондо айтат, хадистерди алып келет, алымдардан асарларды. Ким маркумдарга дуа кылса, ошол тостопот эң баалуу идишке, жана хан сарайларда идиш болот го, ошо нур болуп, азгазат болуп барат. Арбактардын көзүнчө баланчадан баланчага деп келет. Китепте келет ачык. Ошондой угат көрөт алар. Ошон үчүн кылып атканыңыз жакшы. Эки жакшылык кылыңыз. Биринчиси Куран окуп, ошондой медреселерге жардам бериңиз. Анан бей тапканаларга дагы. Медреселерге, мечиттерге, бей тапканаларга, окуу жайларга, жетимканаларга экөөнү тең алып кетиңиз. Анан экинчиси элге пайдалуу боло турган суу чыгарып бериңиз. Жетим жесирлерди коргоп алыңыз. Ошо менен кадимкидей сооп жетет иншалла. Алла ыраазы боло турган, пенделердин муктаждыгы өтөлө турган иш бул жалпы эреже. Анан бул боюнча өтөбүз буюрса. Экинчи суроо. Ассаламу алейкум калыс устаз, мен Москва шаарынан суроо узатып жатам. Көпчүлүк суроолор жашоодогу көйгөйлөр тууралуу болот экен. Мен сизге бейиш тууралуу суроо берейин. Биринчи, бейиште Алланы кандай көрөбүз дейт. Чыгып алалы көрөбүз иншалла. Бирок кенен айтып берем, билбей эле ушунтип үйрөнүп алыптыр дебесин да. Ушундай ыкмага, методикага депчи. Куранда аят бар. Алланы көрүү туурасында. Ужуху яума идин надира. Кыяматта көңүл буруңуз. Ибрахим сүрөдө келет. Яума тубаддалул арду гайрал арду вас самават. Махшар майданында суракка батабыз го. Не деген адам быкылдайт ал жерде? Адам атабыздан акыркы төрөлгөн адам быкылдап толот да. Жер чоюлат. Ал күнү тоолор бөлөк болот, жер бөлөк болот дейт. Аянча. Анан бейишке киргенде Алланы бейишке кире турган адамдын көзү дагы, бети дагы бөлөк болот. Ужух яумед надро бөлөк болот деген кандай? Нурлуу Алланын жамалын көрө турган көзү берилет. Азыр деле технология өнүгүп 7 канча 15 чейин кетип кетти го. Алланын кудурети эмне? Беттер нурлуу болуп, Алланын жамалын кооздугун көрүүгө даярданат. Эла роббиха назира, ачык айкын Алла тааланы көрөт дейт. Бул аят хадисте дагы бир аят бар. Лилладина ахсанул хусна. Ушундай суроо келсе жаман ачылат экенсиң да. Сиздер мени ача албай атасыздар. Көп деле нерсе жок, эми айта бербейм, бирок ачыш керек да суроолор менен. Туурабы? Лилладина ахсанул хусна ва зияда. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, жакшы ба иман келтирип таква туура өмүр кечиргендерге жакшылык, анын үстүнө дагы нур үстүнө нур бар дейт. Жакшылык дегенде пайгамбар бейиш дейт. Ва зияда, анын үстүндөгү бейиштен дагы артыкчылык Алланын жамалына караштык деп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Бухари Муслим ратлы хадисте айтат, иннакум сатарауна роббакум кама тарауна хадал камара лейлатул бадр. Ушул ай толуп турганда لا تضامون لرؤيته وفي رواية لا تضرون لرؤيته. Ай ачык болуп, толук толгондо эч бир булут тозуп турбаса көрө аласыздарбы айдан? Силерди бирөө тозобу? Жок. Ошол сыяктуу Алла тааланы көрөсүңөр. Алла таала тоголок башка эмес, ачыктык бул жерде. Ачык көрөсүңөр, эч нерседен тозбой дейт. Оштук Сыражидин атабыз менен кайын журтубуз. Күнөстү Ош кааласы Ордолу. Оштон чыккан Сыражидин атабыз 6-кылымдын алым айтат. Ярахул муъминуна бигайри кайфин. Момундар кыяматта Алланы көрөт, бирок эч бир кебетек, эч бир аралыксыз деп атат. Акыйдада эреже бар. Муну жатташ керек. Ру'яти кулли шейин бихасаби вujudихи. Адам маклук бул, маклукту маклукка жараша шарттар менен көрөбүз. Астыдан карап,
жакын болуш керек. Асырдан кийин менин көзүм жанагындай минус көрө албай калам. Жакындык бет өтө жакын эмес, өтө алыс эмес. Бул адам ошондой жаратылган, аны шарт. Алла андайга муктаж эмес. Алланы өзүнө жараша көрөбүз. Момун адамдар Алланы көрөт. Я рухул муъмин гойрикариф ва идрокин. Идрок Алланы көргөндө изилдеп көрүп таштабайт. Биз деле азыр изилдей албайбыз, бирок илгерки жана көсөм аталарыбыз китеп жазганда карасаңыз, бирөөнү 5 мүнөт тиктесе муну ким экенин билип койгон. Сүйлөгөндөн, жүргөн тургандан. Адамды билип койсо болот экен көсөмдөр. Бирок биз Алланы көргөндө бардыгын билип албайбыз. Ва идрок толук билбейбиз деп атат. Көрөбүз, толук изилчи айтат. Анткени Алла Таала жаратуучу да, жаратылганды жараткан затты биле албайт. Ва дарбин мин мисали, бир нерсеге окшотуп көрбөйбүз. Үстү да, асты да. Буну Аллага тапшырабыз. Алла өзү көрсөтөт, болду, ачылат бул жерде. Түш көргөндөгүдөй мисалы да жакындатыш үчүн эле. Көңүл буруңуз. Жана батламал ырсабын дулантып атат. Фаянсаунан наима идараху. Аллахты көргөндө бүткүл рахатты бейишти унутуп коюшат дейт. Эч нерсе болбой калат дейт да бейиштин. Алланын жамалынын көрүшүнүн астында башка эч бир ушундай рахат, ушундай жакшылык болбойт дейт. Ошондой бул боюнча ошентип айтып беришет. Аллах ушундай көрөбүз бир тууганын буйрса.